Урматтуу момун мусулмандар, урматтуу бир туугандар, урматтуу мекендештер, инсан өмүрү убакыттан турат. Ал эми биздин жашоо мөөнөтүбүз, өмүрүбүз, убактыбыз биз дүйнөгө келгенде берилген. Биз аны күн сайын сарптап, жоготуп баратабыз. Кимдир пайдаланат, кимдир өмүрүн бекерге өткөрүп зыян көрөт. Бул жашоодо өмүрдү текке кетирип, пайдасыз, максатсыз, үмүтсүз калуудан Аллах сактасын. Пайгамбар мусулман бул колу менен да, тили менен да башка мусулмандарга зыяны тийбегени, сиздердин жакшыңар элге пайдаңар тийгениңер деген. Ал эми Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде жакшылыкка жана таквага жардам бергиле, күнөөгө жана душманчылыкка жардам бербегиле деген. Олилардын бири ислам үммөтү бул дүйнөгө жакшылык уругун чачканы келген деп айткан. Биз үммөтпүз, биз элбиз. Жакшылыкта жана таквада бири-бирибизди колдоого, жардамдашууга тийишпиз. Кайдыгерлик, кенебестик бир жеке адамдын эмес, бүтүндөй бир элдердин, мамлекеттердин кыйроосуна алып келет. Ата үй бүлөсү жөнүндө, жетекчи колунда иштеген жумушчулары жөнүндө, падыша мамлекет, эли жөнүндө жоопкер. Бүгүн Кыргызстан эли бири-бирин жектебей, көрө албастык кылбай, кайдыгер болбой, бөлүнбөй биригүүгө муктаж. Демек, элдин келечеги, бактылуулугу анын биримдигинде. Ал эми жакшылыкта туура жол, туура багытта бириксе гана кайра бөлүнбөйт. Ислам дини үммөткө, адамзатка, коомго зыяны тие турган жаман зыяндуу иштерге каршы. Пара, коррупция, акты кара деп бериши үчүн, же караны ак деп бериши үчүн мыйзамды бузуп, мыйзамсыз жол менен иш бүтүрүү үчүн туураны бузук деп, туура эмес ишти дурус деп берүү үчүн берилет. Ал эми паракор ошол харам иштердин баарына ыраазы болуп пара алат. Анан бул иштин акыбетинде бүткүл эл чоң зыян көрөт. Бул канчалык көбөйүп, канчалык жогору кызматтагы адамдарда болсо, коомго ошончолук зыяны да чоң болот. Ошондуктан бул илдеттен коомубуз, бийлигибиз тез арылбаса, акыбети оор болот. Коррупциянын мындан да жаман көрүнүшү бар. Бул мамлекет кызматкеринин мамлекеттик мүлккө кол салуусу. Элдин мүлкүн, мамлекеттин байлыгын талаптануу да эң чоң күнөө иш. Коомдун өнүгүүсүн артка тарткан дагы бир көрүнүш бул аманатка кыянат кылуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аманатка кыянат кылынганда кыяматты күткүлө деди. Сахабалар аманатка кыянат кылуу кандайча болот деп сурашты. Пайгамбар, эгерде иштер өз ээлеринен башкага, иштин ээси болбогон, иштин көзүн билбеген адамдарга тапшырылганда аманатка кыянат болот деди. Бул кыянаттардын эң чоңу коом үчүн, мамлекет үчүн эң зыяндуусу. Ал эми мындай кылмышты жасоого бир гана ыймансыз, эки жүздүүлөр, мунафыктар жөндөмдү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эки жүздүүнүн мунафыктын 3 белгиси бар. Сүйлөсө жалган сүйлөйт, убада берип аткарбайт, аманатка кыянат кылат деген. Урматтуу мусулман элим, Аллах күнөөлөрүнөн кайтып тообо кылуучуларды жакшы көрөт. Пайгамбар адам баласынын баары ката кылуучу, ал эми ката кылуучулардын жакшысы тообо кылуучу деди. Ошондуктан күнөө каталарыбызга кайтып, бул күнөөнү кылбайм деп тообо кылалы. Аллахым эл журтубузду түрлүү апааттардан, бөөдө кырсыктардан, дабасы жок оору сыркоолордон өзү сактасын. Элибизге биримдик, ынтымак берсин. Баарыңыздарды жакшы тилек максаттарыңыздарга жеткирсин. Мамлекетибизге өсүп өнүгүү насип кылсын. Ал эми Садыр Жапаров азыр отурган кылмыш иши бул башка кылмыш иш. Бул башка кылмыш иш. Бул боюнча сиз күнөөлүү экенине ынанасызбы? Жанында жүргөн киши катары. Себеби дегенде мен буга ынанбаймын. Себеби дегенде Садыр ошол кылмыш ишин буган мындай жабыштырып атышат. Бирок ошол кылмыш болгондо, кылмыш болгон маалда Садыр ал кылмыштын жанында болгон эмес. Садыр ал кылмышка тиешеси болгон эмес. Садыр ал кылмышты башкарган эмес. Эгер кылмыш болсо дагы, так, ал такыр эле башка жакта болгон. Муну ошол сен ошо башка жакта туруп муну башкаргансың дегендей бир мисал менен камап коюшту да. Так.
Бирок ошол жерде башкаргандык муну эч кандай бир күнөөлөрү, далилдери болгон эмес. Ырайым сурап кайрылганына карабастан бошотпай аткан себеби эмнеде? Эми муну Атамбаев камаган да, ошо убагында. Билесиз да, балдарын сабап жүрүп камаган. Эми ладно, ал камалды. Эми азыр жаңы бийлик келбедиби? Жаңы бийлик келбедиби? Так. Биз өзүбүз шайлаган, биз чуркаган, биз аракет кылган, биз сүйгөн жаңы бийлик келбедиби? Ушулар ушуну бир мындай объективный караш керек эле да. Андан бери канча саясатчы түрмөдөн чыкты. Мен санап берейин. Бектур Асанов, Бекболот Талгарбеков, Кубанычбек Кадыров, жана башка бир 10-15 жакты саясатчы түрмөдөн чыкты жаңы бийликтин тушунда. Эмне болуп чыгышты? Бири мунапыска илешип чыкты. Бири жаңы кабыл алынган кодекстин, кылмыш кодексинин негизинде жаңы жагдайлар менен чыгышты. То есть баары чыгышты. Мына кече күнү дагы бир бала чыгып тур, Арпачиев деген. Баягы $100,000 взятка алып, анысы далилденип, ошонун негизинде бул 10 канча дагы жылга, мен азыр эсимде жок. 10 жыл, 15 жылга камалып, коррупция, взяточество менен колго түшкөн адам камалып, ошол кече дагы алдаган чыгыптыр. Эмегечи, камактан чыгыптыр. Бирок Садыр чыкпай атты. Жападан жалгыз Садыр Жапаров калды да түрмөдөчү. Эмнеге? Бирок ошол эле мезгилде Алла Таалам Садыр Жапаровдун мойнуна өтө оор сыноолорду берди да. Мына Айштабыз өттү. Садыр Жапаровдун атасы өттү. Садыр Жапаровдун апасы өттү. Мен ушуларды эстегенде жүрөгүм ооруп, жүрөгүм ыйлайт да. Кээде эркек болуп турсам дагы, кээде өзүм дагы ыйлап жиберем. Анан кийин башканы айтпайын, Садыр Жапаровдун чырактай болгон 23-24 жашка чыккан Дастан уулу өттү. Бул не деген ташбоордук? Бул не деген тагдырдын ташбоордугу? Ушулга бир адамдык мамиле кылып туруп, ушунчалык бул бала сыноого кабылды. Эми биз пенделер Алла Тааланын сыноосуна кабылды. Эми биз пенделер буга колдон келген жардамыбызды берейли деп туруп жардам кылып коюшпады да. Мен бир нече жолу кайрылдым. Бир нече жолу сурандым. Андан сырткары Садыр мына өзү ырайым бериңиз деп жападан жалгыз Садыр гана жазды. Ырайым бериңизчи мага, мен чыгайынчы депчи. Ошону дагы мен барып суранып жүрүп жаздырдым. Садыр, жаз досум. Жаз. Бала чакаң кыйналды. Мына тууган уругуң кыйналды. Сен өзүңдү ойлобо. Өзүңдү эле ойлой бербе. Мейли сени бирөөлөр жаман айтсын, ай бул ырайым сурап чыкты десин, башка десин, жазчы, чыгып алчы деп барып жаздырдым эле. Андан бери, ал жазгандан бери мына 6 ай убакыт өттү. Ошонузду каралы элек. Же отказной келген жок? Жок, биз чыгарбайбыз, биз ырайымды карабай койдук деп. Же болбосо карап туруп чыгарып бир жыйынтыгын чыгарып берген. Сиз массалык маалымат каражаттарынын бирине берген интервьюңузда мен мамлекеттин бир да кирпичин алган эмесмин, мамлекеттин мүлкүнө кызыкпа деп атам тарбиялаган, алууга бир топ мүмкүнчүлүгүм болгон, бирок алган эмесмин депсиз. Аныңызга бали дейли. Бирок Жалал-Абадта Союздан калган бир топ мамлекеттик ишканаларды ээлеп алгандар бар дедиңиз да. Кыргыз айтат, ала кушту атынан атоо керек деп. Алар кимдер? Эгер билсеңиз, көрсөтүүбүздүн аты айтпасаңыз болбойт деген. Эме, туура айтасыз да. Мен дагы бир жолу ушул оюмду мындай так кайталап подтвердить этип айтамын. Бүгүнкү күнгө чейин Аллага миң калла шүгүр, мен ушул тагдырыма ыраазымын. Бир дагы мамлекеттик бир сотук жерди мамлекеттен кызматымдан кыянаттылык кылып пайдаланып, же жеңил желпи кылып тааныштарым аркылуу, башкалар аркылуу алган жокмун, сатып алган жокмун. Эгерде мен жерлерди сатып алсам, бизнестерди кылсам, только жеке адамдардан гана, коммерциялык негизде гана, бизнес негизде гана жасап келдим. Дагы айта турган жерим, мына мамлекеттин мал мүлкү тонулду, сатылды. Бир кирпичти мамлекеттен приватизация кылган жокмун. Мен бир жагынан ушул тагдырыма ыраазымын. Рахматымды айтамын. Бул мен ата-энемден берген тарбиясы. Мындан ары да ошондой кылам. Мен өткөндө эле айттым эле бир телевидениеге. Азыр дагы айтып коеюн. Мен бала чакама дагы айтамын. Бирөөнүн байлыгына көз артпастан, айрыкча элдин, мамлекеттин байлыгына көз артпастан, ошо элдин, мамлекеттин байлыгын топтогонго, көбөйткөнгө,
жашаган коомуңдун күчтүү болгонуна салым кош деп айтам. Аны талаптанабыздан. Себеби жеке адамга бар нерсе жетет. Мен мүмкүн кээ бир ошо прихватизаторлордой бай болбосом дагы, аларга окшоп 10-15 завод, фабриканы, жүздөгөн гектар жерлерди тартып алып, то есть мамлекеттен бекерге эптеп сатып алып, баягыдай куулук кылып бай басам дагы, алардай бай болбосом дагы, мен Кудайга шүгүр баймын. Жеген тамагым, кылган ишим, элге кыла турган кайрымдуулугум Алла Таалам берип атат, мен ошону жасап атам. Кудайым буйруп, ал кулум десе, биз да ошо парламентке келип, бүгүнкү саясий чөйрөнү, бүгүнкү сабатсыздыкты, бүгүнкү элге болгон кайдыгерликти өзгөртөбүз деген үмүттөмүн. Айтсаңыз, ушул сизди Кыргыздын чыныгы мекенчил уулу деп билебиз. Айтканым, аймактарда болгон ар бир көйгөйдө сиздин атыңыз көбүрөөк аталат. Айтсаңыз, эмне үчүн ушул коңшулар менен чек арабыз 30 жылдан бери такталбай келет? Буга сиз кандай ойдосуз? Эми бул проблема дүйнөлүк масштабтагы проблема да. Муну бир эле Кыргызстандын проблемасы деп чечпеш керек. Бирок ошол эле мезгилде биз башка өлкөлөр менен кайсы бир деңгээлде такталыш керек. Угуп турсаңыз, ошол эле мезгилде биз мына башка өлкөлөр менен тактап алдык. Казакстан менен тактап алдык, Кытай менен тактап алдык. Так? Башка мамлекеттер менен тактап алдык. Эмне үчүн биз Өзбекстан, Тажикстан менен тактай албайбыз? Так? Себеби буга көңүл бурулбай келет. Ошо бийликте отурган адамдардын эсебинен көңүл бурулбай келет. Мен фамилияларын, аттарын же ошол эле бийликте отурган адамдарды кайталап айтып отура бербейин. Ким бийликте отурса, мамлекетти башкарып турса, ошолордун кайдыгерлигинен болуп атат. Кайдыгерлигинен болуп атат. Мына ачык айтканда ошолордун кадрдык саясаттын жоктугунан болуп атат. Элибиз ошондон азап, запкы тартып атат. Запкы чегип атат. Биз канча жолу айттык. Ошо Баткендин эмесин чечейличи, чек арасын. Элибиз миңдеген, миллиондогон элибиз кайрылып атат. Чечип бериңизчи ушуну деп. Эмне үчүн чечилбей атат? Кайра-кайра ок атылат. Кайра-кайра адамдар жабыркайт. Кайра-кайра мына аскер кызматкерлери жабыркайт. Ушуну кайталап коюп, муну мен көп эле эме кыла бербейин, убактым өтүп кетсе кийинки чечер деп таштап келетишет. Мындай болбош керек. Биз бул проблемага түз карашыбыз керек дагы, бул проблеманы чечкенге аракетти жасашыбыз керек. Ошол эле кадр маселесин. Ошол эле кадр маселесин. Мына эмеге Баткенге контрабанданы айтып атышат. Эмне үчүн контрабанданы токтотуп кое алышпайт? Тоба кылдым. Эксперимент үчүн. Мага бир айга берсинчи ошол жерде. Бир эле айга берсин эксперимент үчүн. Мына сен ошол жерде мына полномочия менен ушул ишти аткарчы деп. Бир айда бир чычкан жорголотпойт болчумун. Чычкан жорголотпойт элем. Ошол жерденчи. Не то что там фуралар бир күндө ондогон, айына жүздөгөн, миңдеген фуралар эмес, чычкан жорголотпой кармайт элем. Ошол жердечи. Бир эле айда. Мен 2 ай, 6 ай, 1 жыл, 3 ай, 3 жыл деген жерим жок. Бир айда результат кылмакпыз да. Бирок бизде ошол жака жакын жолотпой атат да. Биз ошол жака аларга ал жерге ошол ишти бүтүргөнгө, бүтүрө ала турган адамдарды апарбай атат да. Эмне үчүн? Демек, ошол жерде ошол адамдардын өзүнүн чоң кызыкчылыктары бар. Себеби деген ал жерде наркотрафик өтөт. Кыргызстанга келген наркотрафиктин эң чоң багыты Баткен аркылуу өтөт. Так, Лейлек, Баткен болуп өтөт. Мүмкүн ошондон коркуп аткандыр. Мүмкүн бул эл аралык чоң мафиядан коркуп аткандыр. Кимдир бирөөлөр. Туура, эгерде мен ошол жерге барып кала турган болсом, аны дагы куйругун басмакмын. Аны да токтотмокмун. Анан жакында эле мисалы Кыргыз-Тажик чек арасында үйү күйгөн аксакал ата менен апага абалын сурап барганыңыз, аларга турак жай салып берүүнү өзүңүз көзөмөлгө алганыңыз айрым маалымат булактарында баймабай айтылды да. Бул иштер кандай болуп жатат? Мен али бара элекмин. Ошо барайын деп баарын топтоп, каражат топтоп, кармап отурамын. Эртең Кудай кааласам 2 күндөн кийин айт болот, айттан эртеси күнү барамын. Эл менен жолугушамын. Ошол апабыздын баатыр 11 баласы бар, баатыр экен. Мен дагы апам 11 баланы төрөп өстүрдү. Ошол апабыздын баласынын үйүнү ордуна коюп, менен сырткары көп адам жардам берип атат. Азыр Россиядан келип жардам беришти. Мына биздин Жалал Абад шаарынан эле баягы Тынар Курбаналиев инибиз жакшы инициатива көтөрүп,
мүмкүнчүлүгүнө жараша колунан келген жардамын апарып берип келди. Россиядан бирөөлөр келип жардамын берди. Эми ошолордун баарын топтоп ала ыраазы ишти жасап баштап атышат. Кудай буюрса, мен дагы өзүмдүн чоң жардамымды даярдап отурамын. Үй бүтүп, канча сумма каражат чоң? Эми аны мен айтпайм, бирок эң көп сумманы мен апарам. Ачык эле айтайын да, эң көп сумманы мен апарам. Аксакал ата менен апанын үйү бүтүп калат. Үйү бүтөт. Кудай буюрса, мен ошол үйү бүтүп, жакшынакай болуп, сонун үй курулуп, ошол жерде бардык керектүү, ал үй эле өрттөлгөн эмес, үйдүн ичиндеги бардык жашоого керектүү нерсе баары өрттөлгөн. Төшөнчүнөн баштап мебель, эч нерсе калган эмес, идиш аяктардан бери. Ошолорунан бери карап алып берип, шартты түзүп, ошол жерге бүткөнгө чейин мен көзөмөлгө алам. Мүмкүн эртең барганымда берген тыйыным агы баардыгы жетпейттир. 1 айдан кийин дагы барам. 2 айдан кийин дагы барам. Кудай кааласа күзгө чейин ал жерде моштой кылып бүтүрүп киргизип коям. Кудайдын улуу күнүндө тілеген тилегиңизди, ойлогон ой максатыңызды жараткан өзү кабыл кылсын деген ойду айталы. Камчыбек мырза, менде дагы бир мындай суроо болуп атат. Сизди эфирге чакырсам түз эфир болобу же записпи? Өзүңөргө керектүү жерин алып монтаждап койбойсуңарбы деген күмөн санаа болду да. Эмне үчүн? Себеби мындай да, билесиздер да, мен мындай ачык саясатчымын да. Мен ачыкты ачык айтып, болгонду болгондой айткан, анан кийин эч кимге бир мындай артынан бычак сайбаган адаммын да. Анан кийин ушу өзүмө дагы артыман бычак сайбаса экен деп аракет кыламын. Себеби азыр көптөгөн журналисттер, бул жеке бир компаниялардын, жеке бир саясатчылардын, жеке бир партиялардын журналисттери болуп кетпедиби? Анан ошолор мындай кээде мындай айтып атканыңда, ачуу сөздү айтканыңда өздөрүнө жакпаса кыркып коюшат. Бир нерселерди анча-мынча кошуп коюшат. Ошондон үчүн мен сизден сурандым да. Бирок ошол эле мезгилде мен ачык эле айтайын, эми сиз деле айтсаңыз керек, бир дагы суроону даярда деп айтпадым. Мага керектүү суроону даярда, мага керектүү суроону бер, керексиз суроону бербе деп айткан жокмун. Туурабы? Биз ошол эле учурда сиздин ошол каалооңузду эске алып, атайын Facebook баракчабызда түз эфир иштеп жатат. Ошо дагы менде мындай бир суроо жаралдат. Эл арасында оппозициялык маанайдагы 7 канал, Камчыбек Ташиевдики азыр башка бирөөгө өтүп кеткен деген кептер айтылат да. Ал эмес жаңы ачылган Регион деген телеканалдагы сизге таандык деп жүрүшөт. Бул маалыматтын канчалык чындыгы бар? Эми чын айтканда мен өзүм ушул маалымат каражаттарына аркы жүрөгүмдөн жакыныраак адаммын да. Себеби ачыктык болсо экен, маалымат бир чоң бир ар дайым маалымат элге жетип турса экен деген бир чоң үмүтүм бар да. Жашырылып калбаса экен деген. Маалымат мейкиндиги кеңири болсо экен деген оюм бар да. Себеби бунун биз запкысын 2010-жылы тартканбыз. 2010-жылы канчалаган баягы айрыкча мына улуттар аралык касташууда канчалаган фактыларыбыз калып кетти. Эч ким эч жерде эч нерсе тартпайт. Эч ким эч жерде эч кандай маалымат бербейт. Бир гана ушул убактылуу өкмөттүн жамандаган КТР аркылуу туура эмес маалыматтары гана кетип турду. Ошондон кийин мен өзүмө максат койгонмун. Ушул Жалал Абад жергесинде, Түштүк жергесинде бир маалымат мейкиндигини, ачык, так маалымат мейкиндигин түзсөм экен деген бир максат койдум эле да. Ошол максатка жетип, биз 7-каналды түздүк, 7-каналда иштеди, бутуна турду. Бул деген эми мындай ар дайым эле жаныңда алып жүрө турган балаң эмес да. Балаң эмес да. Анан биз аны мындай саттык, ачык эле айтайын. Башка бирөөгө саттык, ал адамдар алды. Но бирок азыркы күндө бул дагы ошол бүгүнкү күндө бизге жеткен так маалыматтар боюнча 7-канал ошо бийликтин каналы болуп калыптыр деп атышат. Деп атышат да. Анан эми менин азыр 7-каналга эч кандай тиешем жок. Регион боюнча туура Регион каналын түзүүгө мен жардам бердим. Мен түздөн түз ошол жерде өзүм катышуучу же ошонун башкаруучусу же ошонун бир эмеси болбосом дагы мен жардам бердим. Бардык жагына жардам берип колдодум. Эми азыр өздөрү бутуна туруп кетип атышат. Бирок журналисттерге барып, муну чыгар, муну чыгарба, муну койбо деген сөз жок. Журналисттер өздөрү мыйзамдын чегинде иштерин аткарыш керек. Мен дагы ушул айтайын деген оюм ушундай эле. Маселен, сиз азыр регионго мисалы каржылаган киши катары, көмөк көрсөткөн киши катары барып өзүңүздүн условияңызды койбойсузбу? Анткени мына биздин каналдагы буюрса жакында ишин баштаган канал эч кандай бир саясий партиянын же саясий кишинин, бир жеке кишинин кызыкчылыгын көздөбөйт.
Биз ошол нерседен коркобуз да, маселен, бирөөнүн акчасын алгандан кийин ошол нерсеге көз каранды болуп калабыз. Биз ошон үчүн жок, алардын акчасын албайбыз деген бир позицияда турабыз да. Анан ошол сиз ошол жака бир каржы жумшап аткан киши катары өзүңүздүн условияңызды койбойсузбу? Мен эч кандай ал жерге шарттарды койбойм. Буну чыгар, муну чыгарба, тияк бияк деген сөз жок. Бул биринчиден. Экинчиден, туура эми каналды финансировать эткенден кийин, жардам бергенден кийин, бутуна турган жардам бергенден кийин алар мен жөнүндө маалыматтарды чыгарып турушат. Себеби дегенде мен жөнүндө маалыматтарды башка мамлекеттик каналдар чыгарбайт. Мына акыркы 10 жылдан бери мамлекеттик каналдар мен жөнүндө маалымат чыгарбайт да. Мен ойлодум эле мына 3 жыл алдын ошо жаңы бийлик келсе ушул эми өзгөрөбү депчи. Өзгөргөн жок да. Өзгөргөн жок. Бүгүнкү күнгө чейин КТРден, мамлекеттик каналдардан жамандаса жамандайт. Жаман жагын көрсөтсө жаман жагын көрсөтөт. Бирок бир да жолу жакшы жагын көрсөтүп коюшпады да. Бир да жолу. Мен эми мактанып айтпайм, бирок мен ар дайым эл арасында күндө колуман келген ошол мындай кайрымдуулугум кылам да. Күндө. Була 2 күндө, 1 күндө эмес. Бирок ошонун бир дагы акцияны КТР же ошо мамлекеттик телеканалдар, радиолор берип койгон жок, чыгарып койгон жок. Ушул жагынан биз мамлекеттин өзүмчүлдүгүн, мамлекеттин маалыматты жашыргандыгын, өзүнө керектүү маалыматты чыгарып, керектүү эмес маалыматты жашыргандыгын мына коомубуз күбө болуп атат да. Ошондуктан мына силерге окшогон, регионго окшогон, 7-каналга окшогон телеканалдар, мындай маалыматтык борборлор иштеш керек. Иштеш керек. Мына сиз айтып атпайсызбы, бизди эч ким каржылабайт, биз эч кимге мындай баш ийбейбиз депчи. Бул эң туура. Бирок ошол эле мезгилде эгерде туура адамдарды тапсаңар, силерди каражат берип туруп заставить этпей турган, өзүнүн адамдык сапатын тебелеп кетпей турган адамдарды тапсаңар, силерге деле жакшы болмок. Ошол учурда мисалы акыркы маалыматтарды окуп жүрөбүз. Сиздин уулуңуз Италиянын футбол командасы менен келишим түзгөнүн, ал үчүн сиз сыймыктанганыңызды, албетте ал бир гана сиз үчүн эмес, жалпы кыргыз үчүн сыймык болушу бул талашсыз. Айтсаңыз, уулуңуз кайсыл команда менен контракт түздү жана ал кандайча болду? Мен жеке өзүм көптөгөн ийгиликтерге жетишем да. Бизнестен жетишем, башка жактан жетишем. Аларды мен айтпайм да. Айтпайм, себеби ал мен жеке өзүмө таандык. Ал эми уулумдун ошол ийгилиги бул кыргыз элине таандык. Кыргыз мамлекетине таандык. Эми мен айтып атпайм, мен ушу ачык айтам дагы анан кийин ачык айтсам эле көптөгөн адамдарга жакпайт. Көптөгөн адамдар анан кийин ошол эмеден кийин ошо студиядан чыккандан кийин мага телефон чалышат. Анан мени кээ бирлери урушат, кээ бирлери мактайт, кээ бирлери ушундай кылат дейм да. Мен урматтуу телекөрүүчүлөр, силерге дагы бир жолу кайрылып айтып кетер элем. Мен ушу студиядан чыккандан кийин мен урушпагылачы депчи. Эмне үчүн сен ушундой айтып койдуң деп мен урушпагылачы. Себеби мен көдөмдөгүн айтып атам. Көкүрөгүмдөгүн айтып атам. Түшүнгөнүмдү, билгенимди айтып атам. Бир жерден жаттап келип алып, бирөөдөн окуп келип алып, бирөөнүн бир ыңгайсыздыгы үчүн же бирөөгө ыңгайлуу кылып айтып аткан жерим жок. Мен элимдин, журтумдун, мамлекетимдин бүгүнкү күндөгү проблемасын айтып атам. Мен элиме, мамлекетиме бир же болбосо кайсы бир топко жагынайын эмес, болгон чындыкты айтып атамын. Ошондуктан мен ошол айтпай калганым боюнча айтайын. Мен силерден суранамын, мени ушул экрандан чыккандан кийин урушпагыла.